өз атамдан уулду болуп, тагдырдын тамашасы түгөнбөйт туура. 5 кыздын улуусумун. Апам 4 жыл мурда каза болгон. Апамдын күйүтүнөн кийин баарыбыз өзүбүздү жоготуп көпкө кыйналдык. Айрыкча атам чыдабай ичимдикке алдырып кетти. Ошол убактарда жашоомдогу эң оор сыноолордун бири го деп ойлочумун. Көрсө, андайдын баары алдыда экен. Апамдын каза болгонуна 2 жылдай болуп калган. Кыштын ызгардуу суук күндөрүнүн бири. Атам кечке жок болгондон дагы ичип алганго деп тынчсызданып, сиңдим экөөбүз сыртка издеп чыктык. 2 үй ар жагында бүрүшүп жатыптыр. Эптеп үйгө сүйрөп келдик. Ансыз да атамдын ичип келип койгон концерттеринен чочуркап калган. Бөөктөрүм укпасын деп атамды четки үйгө сүйрөп бардык. Сиңдимди, сен бөөктөргө көз салып тур, атамды көрбөй эле коюшсун. Мен эптеп уктатып чыгайын деп кичүүлөрүмдүн жанына жибердим. Өзүм болсо атамды дагы журголоп көчөгө чыгып кетпесин, уктап калганча карап турайын дегем. Ансыз да жол бою силер да чоңойдуңар, бойго жеттиңер деп какшап келген атам жаагы басылбай арманын төгүп кирди. Негедир апамдан башталган сөзүнүн мазмуну такыр башка жакка бурулуп, эркектин кыйналышы сыяктуу мага түшүнүксүз сөздөргө кептелди. Алгач мени кызым деп өпкүлөп, атам такыр мен ойлобогон аракеттерге өттү. Каршылык кылып кыйкырганыма карабай, мени да түшүнчү деп эле кийимимди чечип, ишин жасап кирди. Каарылуу колдоруна күчүм жетпей, апа деген бойдон жатып калдым. Өз жумушун бүтүрүп, эч нерсе менен иши жок, барып жатып алды. Ошол түн мен үчүн эң каргашалуу түндөрдүн бири болду. Таң атканга чейин көз жашымды көл кылып ыйлап отурдум. Байкуш сиңдилерим менин абалымды көрүп, коркушпасын деп эптеп өзүмдү жыйнаганга аракет кылдым. Эмне болду деп такып сурап жаткан сиңдиме да ооруп калыптырмын, апамды сагындым деп эле эптеп кутулуп жаттым. Атамчы өзүн күнөөлүү да сезип койбой, кече эч нерсе билбей мас болуп калыптырмын. Капа кылсам көңүлүңөргө албагыла дегенге араң жарады. Жүзүн көргүм келбесе да бөбөктөрүм үчүн чыдайын деп чечтим. Атамды башкага үйлөндүрүп коелу десек, апаңды басып өттүппү демиш болуп, ага да макул болбойт. Арадан 1 жума өтпөй эле мас болуп келген атам кайра мага асылып, жанагы кылыктарын кылайын деп жатканын байкадым. Эптеп кучагынан качып чыктым. Ошондо гана атамдан алыс бир жакка кетип калбасам, кутулбайт окшойм дегем. Акча салып турам, бир аз топтосом силерди да алып кетем деп эптеп сиңдимди көндүрүп шаарга баса бердим. Шаарга келип жумушка орноштум. Атамдын жиндилигинен кутулдум го деп ойлогом. Аттиң курсагымда түйүлдүк пайда болгонун кеч билдим. Ошондо тагдырыма нааразы болуп, мындан артык эмне болсо да таң калбайм деп калдым. Ошентип кыйналып жүргөнүмдө
бир байке менен тааныштым. Менден 8 жашка улуу экен. Аябай камкор мамиле жасап, көңүлүмдү алганга аракет кылып жүрдү. Бир күн отуруп, ага менин боюмда бар экенин айтып, жаңылыштык кылдым деп түшүндүрдүм. Ал мени карап, алам, менин балам болот, сиңдилериңди да чогуу чоңойтобуз деп, баарына кайыл болуп, мени кабыл кылды. Азыр балам 1,5 жаш болуп калды. Анын өз атамдан экенин жалгыз менин сырым. Кантсе да атаңда деп мен жерип турсам да болбой, алкаш атама сый көрсөткөн жолдошум муну билсе, чалкасынан кетсе керек. Бул сыр мени менен кошо көрүнгө кетеби? Же дагы бир нерселер болуп кетеби? Анысын да билбейм.